Куштарды байлап сен ошолордун унутпоо экен. Өдөсүн да кара, түгүн да кара. Дастан Сабирбеков Орчада курулуш материалдарын сатып иштеген мигранттар түзгөн Үмүт бирикмесинин мүчөсү. Ал Жалал шаарынын Жеңиш кичи районунда 4 сотук жерге курулуп жаткан 2 кабаттуу үйдү көзөмөлдөп жатат. Ар ким өзүнүн ыктыярдуу акчаларын беришет. Анан ошол Москвада биздин мындайча айтканда өзүбүздүн финансовый эмесин караган Иса деген акебиз бар. Ал казак жараны. Ошол жакта бүт баарыбыз уже мындай караганда бир туугандай болуп эле. Ошентип ошол казак жараны ошентип ойлоп эмени кылып аткан жери бар да, анда айтып кетишим керек ошол. Атылган бирикме 5 жылдан бери ишмердик жүргүзөт. Учурда туруктуу 100дөй мүчөсү бар. Алар буга чейин карлар жана балдар үйүнө материалдык жардам көрсөтүп келишкен. Бирок аларды балдар үйүндөгү өспүрүмдөрдүн 18 жашка чыккандан кийинки тагдыры ойлондурчу. Бул үйдү кандай десем, ошол балдар үйүнөн бүткөн балдарга деп ниеттеги үй болчу. Ошентип кылып атканбыз. Башында ошондой келгенбиз. Анан эми баары эле көп болуп кетпейт экен балдар үйүндөчү. Эми ошолордун эмесинен бул чоң проект кылып алганыбыздын себебинен аялдарга да деп, жесир аялдарга деп, күйөөсү жок аялдарга деп дагы эме кылып ошондо дагы сүйлөштүк. Жалал шаарын алганда эле зомбулукка кабылган жана ата-энеси жок 30дай бала реабилитациялык борбордо жана камкордук үйүндө тарбияланууда. Алардын арасынан жашы 18ге чыккан 2 балага социалдык коргоо кызматы жергиликтүү бийликтен турак жай сураган. Бирок Жалал шаардык мэриясы каражат тартыштыгынан ушул мезгилге чейин бир да балага үй маселесин чечип бере албаганын айткан Жалал шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Назира Жакупова буларды кошумчалады. Азыркы учурда 18 жашка жеткен 2 бала бар. Аларды биз атайын мэриянын алдында түзүлгөн турак жай комиссиясына атайын маалымат берип, мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча балдарды кезекке коюу боюнча берилген. Балдар андан сырткары биз бул балдарга кесиптик 18 жашка чыкканга чейин деле кесиптик жанагы 9-дун базасы менен деле окутабыз, кесиптик окууларга. Андан ары ошол иш менен алып билесиңер да, лицейлерде жатаканалар каралган, тамак аш каралган, ошол менен иш алып барып, биз бул жака кезекке коебуз, ушул менен чектелип калат да. Орусияда иштеген эмгек мигранттары куруп жаткан Үмүт турак жайы пайдаланууга берилсе, балдар үйүнүн тарбиялануучулары оор шартта күн кечирген жалгыз бой энелерге берилет. Бирикменин мүчөлөрү алдыда тигүүчү цех курууну максат кылууда. Ал аркылуу ошол турак жайдын жашоочулары жумуш менен камсыз болоору пландалган. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.